Сарайга келдим. Букалар эшке чыгыптыр. Анан кечкисин короого кирип камап коюш керек, анткени кечинде эшикте калса эки жакка тентип кетиши мүмкүн. Талаада уйлар болуп калышы мүмкүн, күйлөп анан ошону артынан ээчип башка алыс жакка кетип калышы мүмкүн да. Туз алып келип туздардан коюп койдум. Акырындан жалай беришет. Анан негизи ошо туз буларга биз жемге аралаштырып берип атканбыз да. Нормасын алып атышкан болчу. Азыр болсо ушундай кара тузду өзүнчө коюп коюш керек. Анан жалап жей беришет, күнүнүк нормасын ала берген болот да. Букалар буюрса 3 айда жакшы чоңоюптур негизи. Кичинекей эле келген болчу, эстесеңиздер мурдагы видеолордо. Анан 3 айдын ичинде аябай жакшы өзгөрүшүптүр да. Мындай букалар азыр базарда жок дегенде 55тен кемибей кетип атышат. Арпа 5 тоннадай арпа алыптыр. Дагы малдарды кармаганга жетет. Бияктагы букалар болсо эшке чыгып кетти. Буларга башында келгенде витамин сайдык, альбен бердик, андан кийин карасанга вакцинасын сайдык, андан кийин шарпка карата вакцинасын сайдык да чыгарып ийдик. Вакциналардын аралыгы 1 жумадан кийин сая берсе болот да. Карасанды сайгандан кийин 1 жумадан кайра шарпты сайып, кайра 1 жумадан кийин ивермек сайыла турган болсо ивермекти сайып, витамин сайыла турган болсо кайра 1 жумадан витаминди сайып, ошентип 1 жума өткөзүп туруп анан сайыш керек. Ушул буканы этке кетирген табыз, азыр кетет. Эртең менен жем жеген жок. Анан азыр салмагын билели деп жатабыз. Мынакей ушундай болду. 5 айдай байланды бул. Анан азыр этке кетмекчи. Тирүү салмагын божомол чыгарып атабыз да. Анан канча килограмм туш берет? Комментарийге жазсаңыздар болот. Эмки видеодо болсо мен канча килограмм эт берди, ошону айтып коем. Бул негизи башын түстөп туруп тартыш керек да, бул лента менен. Колдон келсе. Анан катуу кысып туруп тартыш керек да. Канча болду азыр? 396. Эй, баткака. 396 килограмм тирүү салмак экен да. Анан канча килограмм эт берет? Комментарий жазыңыздар. 1 ай, 1,5 ай кармаганда жакшы болмок. Бирок бере бериш керек болуп атат да. Бизге ошол туура келип атат. Ошол себептен муну кетире беребиз. Эртең мененки жемдерин жеп атышат азыр. Буларга 5 ай толукталды, эми 6-чы айлары кетти да. Мына арт жактарынан да көрсөңүздөр болот. Барды кичинекей кезинен эле сууга көндүрө бериш керек да. Анан ошондо жакшы суу ичип калышат. Сүт эме атканда эле сууга да көндүрүш керек да. 1 жумасында, 2 жумасында такай суу коюп койсоңуз, сууну өзү ичкенди үйрөнөт дагы, анан иче баштайт. Бул болсо чоңоюшуна жардам берет да, негизи суу ичиш керек да. Булар 1 жума, 2 жумасынан баштап суу ичип баштаса, жакшы дагы чоңоет. Суу болсо керек да организмге. Анан негизи биз
музоолорду сүт эле эмизип 2 айына чейин 3 айына чейин көп суу бербей эле энесин эле ичип жүрө берет да, анан суу жакшы иче албай калышат да. Буларга 5-ай толукталды дагы, анан 6-айлары кетти. Өзгөрүүлөр ушундай болду. Ушуларды алып келген болчубуз базардан. Мынакей. Ушул букан акыркы 2 жума ичи көп атат. 3-4 жолу көптү окшойт. Демек мунун жеми көп болуп атат да. Жемин азайтыш керек, же болбосо чөбүн азайтыш керек да. Бирок мен ойлоп жатам, жеми көп болуп атат деп, анткени кургак берилип атат да. Анан бергенден кийин ичине барып суу менен аралашкандан кийин көбүп кетип атат да. Режимден чыгып кетти бул, азыр өсүү деле салмак алуусу деле болгон жок окшойт. Же болбосо муну эгерде ушундай боло берсе кетириш керек да. Анткени бул жөнүнө тура берет.